Саламатсыздарбы, урматтуу студенттер? Мынакей экономикалык теориянын негиздери аттуу сабагыбыздан кезектеги лекциябызды баштайбыз. Бул экономикалык теориянын негиздери аттуу сабагыбыздагы 8-чи лекциябыз. Лекциябыздын темасы рынок, бош баалар, атаандаштык деген темада. Кадимкидей эле лекциябызда каралган пландарды тааныштыруу менен баштайбыз. Мынакей планда көрүнүп тургандай, лекциябыз негизинен 2 чоң суроону камтыйт. Биринчи суроосу бул рыноктун мааниси жана негизги факторлору. Экинчи сурообуз монополия жана атаандаштык. Эмесе биринчи сурообуздан баштасак, биринчи сурообуз рыноктун мааниси жана негизги факторлору. Бул суроонун алкагында биз рыноктун түшүрмөсү жана анын функцияларын карап өтөбүз. Эмесе азыркы заманбап рынок дегенде биз бул өндүрүүчүлөрдүн же башкача айтканда сатуучулардын жана сатып алуучулардын товарлар жана кызматтар боюнча эркин сатып алуу жана сатуу иштерин жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк берген бардык системасы катары түшүнсөк болот да. Бүгүнкү күндө рыноктук түзүмдөр ар кандай уюштуруу формаларында көрүнөт. Мисалы, буга мисал катары айтып кете турган болсок, бул шаардагы же башкача айтканда шаардык аянттагы базар, товарлар, фонддук, валюталык биржалар же эмгек биржасы, китеп дүкөнү, телефон, камсыздандыруу же юридикалык компаниялар, сатамын, сатып алам деген сыяктуу гезит жарыялары жана дүйнөлүк интернет, универмаг интернет элестетип кетсек болот. Рыноктун негизги түрлөрүн 3 негизги критерий боюнча топтоого болот. Аны биз мына таблицада карап көрсөк болот. 8-биринчи таблица рыноктун негизги түрлөрү. Мына көрүнүп тургандай, алар негизги түрлөрү бул дал келүүчү мыйзамга ылайыктуулугу боюнча 2ге бөлүнөт. Бул легалдуу жана легалдуу эмес, башкача айтканда көзөмөлдөнгөн базар деп түшүнсөк болот. Ошол эле учурда базар мамилелеринде экономикалык багыты боюнча бул керектөөчүлөр рыногу, өндүрүш каражаттарынын рыногу, жумушчу күчүнүн рыногу, маалымат рыногу, каржы рыногу жана валюталык рынок жана башкаларды киргизсек болот. Аймактык белгилери боюнча дагы бир канча рынокторго бөлсөк болот. Бул биринчиден бул жергиликтүү рынок, улуттук рынок, эл аралык рынок, регионалдык рынок, дүйнөлүк рынок деп айырмалап бөлсөк болот. Ар бир көрсөтүлгөн топ өз кезегинде ар түрдүү бутактарга, системаларга жана подсистемаларга, секторлорго жана подсекторлорго бөлүнөт. Мисалы, керектөөчүлөр рыногу экинчи колонкада бул кийим-кече, бут кийим, автоунаа, турак жай, азык-түлүк жана башка рынокторду камтыйт. Ал эми азык-түлүк рыногунун ичинде жашылча жемиш, мөмө жемиш, сүт, эт, балык жана башка азыктар секторлору бар. Экинчи бул өндүрүш каражаттарынын рыногу. Бул жер, тоют, газ, станок, электр энергиясы жана башка ресурстардын рыноктору. Маалымат рыногу бул илимий техникалык иштелмелердин, ноу-хаулардын, патенттердин жана башкалардын рыноктору. Каржы рыногу баалуу кагаздардын, банктын насыяларынын жана башка кредиттик ресурстардын рыноктору. Үчүнчү колонка боюнча түшүндүрүү бул жергиликтүү рынок, бул белгилүү бир шаар, айыл же аймактын рыногу. Улуттук рынок белгилүү бир өлкөнүн ички рыногу. Эл аралык регионалдык рынок бул бир нече өлкөлөрдүн жалпы рыногу. Мисалы, Европа биримдигинин 15 өлкөсү. Дүйнөлүк рынок болсо, бул дүйнө боюнча товар алмашуунун жалпы системасы же белгилүү бир товарлардын дүйнөлүк рыногу. Мисалы, банан, кофе, дан, алтын, мунай рыногу.
Эми бул жерде азыркы өнүккөн рыноктордун ар түрдүү жана ар башкача өз ара байланышкан функциялары төмөнкү таблицадан көрсөк болот. Мисалы үчүн бир канча функцияларын айырмалап бөлсөк болот экен. Мынакей таблицада көрүнүп тургандай бул биринчиси маалымат берүүчү, баа түзүүчү, байланыштыруучу, регуляциялоочу функциясы, башкача айтканда жөнгө салуучу функциясы деп атап кетебиз буну. Стимулдоочу жана санирлөөчү же буну оңдоочу функциясы деп көрсөк болот. Мынакей эми ар бирине жекече мүнөздөмө берип кете турган болсок, биринчи байланыштыруучу функциясы рынок өндүрүүчүлөрдү, башкача айтканда сатуучулар жана керектөөчүлөрдү түздөн түз байланыштырган ортомчу катары иштейт. Ал аларга товарларды эркин сатып алуу жана сатуу, эркин баа, суроо талап менен сунуштун эркин оюну аркылуу экономикалык тилде баарлашууга шарт түзөт. Бааны түзүү функциясы товарларга болгон суроо талап менен сунуштун кагылышуусунун жана атаандаштыктын негизинде ишке ашат. Бул стихиялуу процесстердин жыйынтыгында рыноктук баалар калыптанат. Алар товарлардын жана кызматтардын экономикалык маанисинин негизги көрсөткүчү болуп саналат. Үчүнчү, маалымат берүү функциясы. Рыноктук баалар ишкерлерге экономикадагы учурда абал тууралуу кабар берет. Мисалы, чай, кофе, какао сыяктуу товарлардын баасынын өзгөрүшү, өндүрүш көлөмү, рыноктун товар менен каныгуусу жана керектөөчүлөрдүн каалоолору тууралуу маалымат берет. Регуляциялоочу функциясы жөнгө салуучу, башкача айтканда буну биз жөнгө салуучу функциясы деп атап кеткенбиз. Эркин баалардын өзгөрүүсү аркылуу капиталдар аз кирешелүү тармактардан, мисалы ашыкча өндүрүш бар жерде көбүрөөк пайда алып келүүчү тармактарга өтөт. Натыйжада биринчи тармактарда өндүрүш кыскарып, экинчисинде өсөт. Ал эми керектөөчүлөр тараптан тескерисинче төмөн баа суроо талапты арттырат, жогорку баа азайтат. Ошентип баалардын өзгөрүшү миллиондогон адамдардын иш аракетин координациялайт. Бешинчи функциясы бул стимулдоочу функциясы. Рыноктук баалар өндүрүштү эффективдүү жүргүзүүгө түрткү берет. Керектөөчүлөргө эң керектүү жана сапаттуу товарларды чыгарган, чыгымдарды азайтып, өндүрүштү жакшырткан ишканалар көбүрөөк пайда алышат. Алтынчы функциясы бул санирлөөчү же буну оңдоочу функциясы деп атап коюп атабыз. Бул катаал, бирок экономикалык жактан негиздүү механизм. Рынок натыйжасыз жана керексиз ишканаларды тазалап, аларды атаандаштыкта утултуп, банкротко учуратат. Ал эми коомго пайдалуу жана натыйжалуу ишканалар өнүгүп гүлдөп өсөт. Мында банкрот болгон ишканаларды тез арада юридикалык жактан тартипке келтирүү абдан маанилүү. Анткени биринчиден аларды өз убагында калыбына келтирүүгө, мисалы, менеджментти жакшыртуу, керектүү продукция чыгара баштоо, техникалык жаңылоо болот. Экинчиден, банкрот ишканалардын башка ишканаларга болгон төлөмсүздүгүн токтотууга шарт түзүлөт. Эгер зыян тарткан ишканалар жасалма түрдө кармалып турса, бүтүндөй экономикада өз ара төлөмдөрдүн жынжыры бузулат. Эмесе кийинкисин карай турган болсок, бул рыноктун өзүн өзү жөнгө салуусунун негизги факторлору. Жогоруда айтылгандай, рыноктук системалар өндүрүштү жана продукцияны сатуу процесстерин өз алдынча жөнгө салуучу өзгөчө ички механизмге ээ. Бул механизм өз ара байланышкан 3 негизги факторду камтыйт. Мына буну таблицадан көрсөк болот. Таблицада көрүнүп тургандай, рыноктун өзүн өзү
жөнгө салуусунун негизги 3 фактору бар. Биринчиси бул рыноктук баалар, экинчиси товарлар менен кызматтарга болгон суроо талап жана сунуш, үчүнчүсү атаандаштык. Эми ар бирине кыскача түшүндүрмө берип кетели. Рыноктук баалар бул товарларга болгон суроо талап жана сунуштун негизинде эркин калыптанган реалдуу баалар. Алардын жөнгө салуучу таасири рыноктун функцияларына мурун эле түшүндүрүлгөн. Экинчи, суроо талап. Бул керектөөчүлөрдүн белгилүү бир товарларга болгон төлөө жөндөмдүүлүгүнө негизделген муктаждыгы. Ал керектөөчүлөр белгилүү бир убакыт ичинде, белгилүү бир баада канча товар сатып алууга даяр экендиги менен өлчөнөт. Мисалы, костюмдун баасы 200 акча бирдиги болгондо, жумалык суроо талап 1000 даана болсо, баа 210 болгон учурда ал 900 даанага түшүшү мүмкүн. Сунуш бул өндүрүүчүлөр белгилүү бир убакыт ичинде белгилүү бир баада сатууну каалаган товарлардын саны. Мисалы, эгерде телевизор өндүрүүчүлөр 1000 даананы жума ичинде 2000 акча бирдигинен сатууга даяр болсо, бул ошол товарга болгон сунуш болуп эсептелет. Атаандаштык латин тилинен которгонубузда бул жүгүрүү, кагылышуу дегенди түшүндүрөт. Бул рыноктук мамилелердин катышуучуларынын эң жакшы шарттарга жана натыйжаларга жетүү үчүн болгон кармаш. Мисалы, өндүрүүчүлөр, башкача айтканда сатуучулар товарды мүмкүн болушунча арзан чыгарып, көп жана кымбат сатууну көздөйт. Жумушчулар жогору эмгек акы алууну каалашат. Керектөөчүлөр сапаттуу жана арзан товар сатып алууга умтулат. Ушундай карама-каршы кызыкчылыктардын кагылышуусунда өз ара макулдашууларда сатып алуучулардын жана сатуучулардын эркин тандоосунда, айрымдардын ийгилигинде жана башкалардын ийгиликсиздигинде атаандаштык өзүн көрсөтөт. Көбүнчө атаандаштыктын эки негизги формасы айырмаланат. Муну мисалы мына таблицадан карап көрөлү. Баалык жана баалуу эмес атаандаштык. Баалык же бул сеновая деп коебуз. Бааны төмөндөтүү, арзандатуулар жана сыйлыктар, арзан сатуулар. Баалуу эмес несиновая, сапат жана ишенимдүүлүк, кошумча кепилдиктер, өзгөчө жасалгалоо, жарнама. Баалык атаандаштык бул баалар аркылуу жүргүзүлгөн мелдеш. Сатуучулар товарды атаандаштарына караганда арзан сунуштоого аракет кылышат. Кардарларды арзандатуулар, сыйлыктар ар кандай сатуулар менен тартат. Баасыз атаандаштык бул ыкмалардын алда канча ар түрдүү жыйындысы. Биринчиден, техникалык жактан жогорку сапаттагы, ишенимдүү жана узак мөөнөттүү продукция чыгаруу. Экинчиден, жакшы сатуудан кийинки тейлөө жана кызмат көрсөтүү системасы. Мисалы, кредитке сатуу, үйгө жеткирүү, кошумча кепилдиктерди берүү жана башкалар. Үчүнчүдөн, кооз жана пайдалуу жарнама, фирмалык стиль, ыңгайлуу жана жагымдуу таңгактоо. Бул ыкмалардын бардыгы товардык дифференциацияны камсыз кылууга багытталган. Башкача айтканда, товарды жаңыртуу, түрлөндүрүү жана атаандаштардын продукцияларынан айырмалай турган фирмалык өзгөчөлүктөрдү берүү. Мындай жол менен бир эле товар түрүнүн көп вариантты чыгарылышы керектөөчүлөргө тандоо мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтет. Бул анын оң жагы. Бирок терс жагы да бар. Товарлардын чыныгы жана жасалма жакшыртууларын айырмалоо кыйын.
сатып алуу процессине убакыт жана нерв көбүрөөк сарпталат. Атаандаштыкта эффективдүү ыкмаларды издөөдө ишкерлер кээде абдан тапкыч болушат. Мисалы, паромдук компаниялар менен 1994-жылдан баштап иштей баштаган Евротуннел ортосунда атаандаштык муну көрсөтөт. Паромдор мурда Ла-Манш аркылуу жүргүнчүлөрдү 1,5 саатта ташып өтүшсө, Евротуннел бул убакытты 3 эсеге кыскарткан. Кардарларды жоготпоо үчүн паром компаниялары билет баасын төмөндөтүп, баалык атаандаштыкты колдонушканда, кемелеринде бажы төлөмүнөн бошотулган duty free, англисчесинен duty деген пошлина, free эркин уюштурушкан. Бул баасыз атаандаштыктын ийгиликтүү мисалы болгон. Чын 1999-жылдын июль айынан тартып евро биримдик чегинде duty free соодасы токтотулган. Бирок кардарлар үчүн кошумча артыкчылык жаратуу аркылуу атаандаштык жүргүзүү ыкмасы экономикалык жактан баалуу тажрыйба бойдон калган. Экономист Альфред Маршалл атаандаштык жөнүндө мындай деп белгилеген: атаандаштыкта жамандык жыты бар. Анткени ал өзүмчүлдүк жана башкалардын бакубаттуулугуна кайдыгерлик аркылуу көрүнөт. Эмесе бул чындык. Айрым жырткыч капиталисттер чындап эле ырайымсыз ыкмалар колдонушат. Бирок биринчиден коом өнүккөн сайын мындай жапайы адамдардын саны азаят. Экинчиден кадимки цивилизациялуу атаандаштык бул рынок экономикасынын жандуу жана кубаттуу күчү. Ал көп курдуу оң ролду ойнойт. Буну биз таблицадан көрсөк болот. Мынакей таблица. Атаандаштык эмнелерди шарттайт? Биринчиден, өндүрүштү кеңейтүүгө жана рационалдаштырууга. Экинчи, прогрессивдүү жаңылыктарды киргизүүгө. Үчүнчү, ресурстарды үнөмдөөгө. Төртүнчү, экономиканын жалпы натыйжалуулугун жогорулатууга. Бешинчи, суроо талаптуу оптималдуу канааттандырууга. Жана алтынчы, бааларды теңештирүүгө жана төмөндөтүүгө. Атаандаштык чарбалык активдүүлүк прогрессивдүү жаңылыктарды, өндүрүштү рационалдаштырууну жана чыгымдарды кыскартууну күчтүү түрдө стимулдайт. Ал ошол эле учурда чыгаша алып келген ишканаларды жок кылып, экономикада жалпы эффективдүүлүктүн деңгээлин жогорулатат. Атаандаштыктын аркасында рынокто ар түрдүү товарлардын көп түрдүүлүгү жаралып, бардык өнөктөштөр жана керектөөчүлөр үчүн кеңири тандоо мүмкүнчүлүгү пайда болот. Ошондой эле ар башка өндүрүүчүлөрдүн окшош жалпы товарларына баалар теңелип кыскарып баратат. Ошол эле учурда атаандаштык дайыма коркунуч алдында болот. Бул бизнесмендердин ортосунда кызматташтыктын келишимдерден же башкача кызматташтык келишимдерден же алардын экономикалык күчүнүн ашыкча топтолушунан улам бир тараптуу рыноктук үстөмдүккө жетүү аракети. Натыйжада атаандаштыкка каршы кубулуш бул монополия пайда болот. Эмесе экинчи суроого өтсөк, экинчи сурообуз монополия жана атаандаштык. Монополия грек тилинен алганда же которгонубузда бир, жалгыз сатам дегенди түшүндүрөт экен. Тар мааниде бул бир гана сатуучунун рынокто үстөмдүгү. Бирок кеңири мааниде монополия деген бир адамдын же бир топтун кайсы бир ишмердүүлүк чөйрөсүндө үстөмдүк кылуучу абалын түшүнүшөт. Айрыкча экономиканын ичинде 4 түрдүү монополиялык же үстөмдүк кылуучу абалдар бар деп эсептелет. Мисалы 8-ci темабыздын 6-cı сүрөтүнөн көрсөк болот. Бул чыныгы монополия, олигополия, ачсандагы дегенди түшүндүрөт. Монопсония, грекче монос, азык-түлүк сатып алуу жана олигопсония деп 4
түрүн айырмалап бөлсөк болот экен. Муну таблицадан карап көрсөк болот. Сатуучулардын базардагы үстөмдүгү, мисалы үчүн бирөөнүн бул монополия, бир нечесинин олигополия деп бөлөбүз. Сатып алуучулардын базардагы үстөмү бирөөнүн монопсония жана бир нечесинин олигопсония. Мына сүрөттө көрсөтүп тургандай, мында көрдүк. Эми мисалы эгер кичи шаарда жалгыз кайсыл ишкана, маселен нан заводу болсо, ал жергиликтүү нан азыктары рыногунда монополист жана эмгек рыногунда эң ири жумушчу күчтү сатып алуучу катары монопсонист болушу мүмкүн. Башка жагынан ошол эле нан заводу олигополисттердин жакын жайгашкан 2-3 ун менен камсыздоочу тегеректеш мельницанын үстөмдүгүндө болушу ыктымал. Монополизмдин өндүрүштө жана рынокто негизги белгилери төмөнкүлөр. Аны бул таблицадан көрсөк болот. Мынакей. Таблицада көрүнүп тургандай, өндүрүштө жогорку үлүш, товарлар рыногунда үстөмдүк, бааларды көзөмөлдөө. Бул монополистке тиешелүү белгилер болуп эсептелет. Эми монополист биринчиден бир же бир нече биригип иштеген фирмалардын чарбалык ишмердүүлүктүн жогорку концентрациясы. Россия мыйзамдары боюнча адатта 35%дан ашык. Экинчи, бул фирмалардын белгилүү товарлар рыногунда үстөмдүк алалы. Үчүнчү, монополиялык бааларды жогору баалар сатууда жана же төмөн баалар сатып алууда белгилөө жана ушул аркылуу ашыкча пайда табуу. Монополисттин өз кызыкчылыгы үчүн жасаган аракеттери сатуу көлөмүн атайылап азайтып, рынокто жасалма жетишсиздик жараткандыгы менен бааны жогорулатууга жетишүү болуп саналат. Андан айырмаланып, монопсонист өз жеткирүүчүлөрүнөн, мисалы фермерлерден дан сатып алууда көлөмүн кыскартып, алардын продукциясын сатууда жасалма кыйынчылыктар жаратат жана бааларды төмөндөтүүгө мажбурлайт. Эми бул жерде табигый жана жасалма монополия деп монополиянын эки түрүн айырмалап бөлөбүз. Аны биз таблицадан көрсөк болот. Мынакей. Табигый объективдүү түрдө шартталган. Мисалы энергетика, газ менен камсыздоо, суу түтүгү, сейрек өндүрүштөр жана башкалар. Жасалма атайылап түзүлөт. Бир чарбалык гиганттар, картелдер, синдикаттар, тресттер жана башка түрлөр. Мисалы мына сүрөттө көрүнүп тургандай, табигый монополия бул объективдүү шарттардан улам мыйзамдуу пайда болуп, үзгүлтүксүз иштеп келе жаткан монополия. Мисалы, экономикалык жактан чоң масштабта өндүрүш жүргүзүү керек болгон тармактарда автомобилдик, газ, алюминий өндүрүшү, анда натыйжалуулук жогору болуп, чыгымдар төмөн болуп, ошого жараша продукцияны арзаныраак баада сатып алуу мүмкүнчүлүгү түзүлөт. Ошондой эле бирдиктүү чарбалык комплекс болушу максат кылайык келген учурлар бар. Шаардык метро, суу менен камсыздоо, байланыш тармактары, анткени бул комплекс бөлүнүп, аттаандашкан ишканаларга айланган учурда капиталдык курулуштардын кайталоосу пайда болуп, чыгымдар ашып кетпек. Акырында табигый монополия сейрек кездештүү кендерди казууда, сейрек чай, жүзүм түрлөрүн өндүрүүдө, оригиналдуу чыгармачыл өнөр жайларда да болушу мүмкүн. Мисалы, тарыхый шампан аймагы Франция. Ал жерде Франциянын мыйзамдарына ылайык шампанское деген атактуу шарап гана чыгарылышы мүмкүн. Жасалма монополия бул кол менен жасалган монополия. Ал белгилүү бир ишмердүүлүктү
бирөөнүн колуна топтоо аркылуу түзүлөт. Мунун максаты рынокто үстөмдүк кылуу жана ашыкча пайда табуу. Бул учурда ири компаниялар атаандаштарын төмөн баада сатуу, демпинг аркылуу басаңдатып же атаандаштарын ачык же жашыруун түрдө акцияларын сатып алуу менен басып алышат. Алар ошондой эле өздөрү каалагандай биригип, акцияларды алмашуу менен рынокту башкарууну уюштурушат. Тарыхый түрдө монополисттик соодалардын 3 негизги түрү бар. Булар картелдер, синдикаттар жана тресттер. Муну таблица түрүндө көрө турган болсок, мына таблицада көрүнүп турганда, алардын негизги айырмасы катышуучулардын келишимдеринин кеңдиги жана биригүүсүнүн тыгыздыгында. Эң жөнөкөй жана азыркыга чейин кеңири таралган түрү картел. Ал бирдей продукцияны, мисалы мунай, кант, кофе, банан жана башкаларды өндүргөн катышуучулар рынокторду бөлүшүп, соода квоталарын жана баа деңгээлин макулдашат. Ким, кайда, канча жана канча баага сатат. Ошол эле учурда алар өндүрүш жана соода жаатында өз алдынча ишмердүүлүгүн улантышат. Эл аралык деңгээлде белгилүү картелге мунай экспорттөөчү өлкөлөр уюму ОПЕК мисал боло алат. Бул уюм Азия, Африка жана Латын Америкасынын негизги мунай өндүрүүчү мамлекеттерин бириктирип, мунайдын өндүрүшү жана экспорттун бирдиктүү саясатта жүргүзүүгө умтулат. 1960-жылы түзүлгөн ОПЕК 20-кылымдын аягында 11 мүчө өлкөнү камтыган. Алжир, Венесуэла, Индонезия, Ирак, Иран, Катар, Кувейт, Ливия, Нигерия, Бириккен Араб Эмираттары жана Сауд Арабиясы. Акыркы жылдары уюмдун ишине байкоочу катары Россияда катышып келет. Өздөрү үчүн ОПЕК 1970-жылдары жана андан кийин убактарда да иш алып барган. Өнүм өндүрүшү жана баалары боюнча келишим түзүп, катышуучулар дүйнөлүк мунай рыногунда кирешелүү үстөмдүк кылып, мунай долларларын батыш банктарында топтогон. Бирок азыркы дүйнө картелдик келишимдерди чөктөөгө умтулат. Бул шартта монополисттер мисалы жашыруун макулдашууга, бири-бирине сырдуу келишим түзүү барышы мүмкүн же баа лидерлигин колдонушат. Талаадагы алдыңкы фирма зарыл баа деңгээлин аныктайт. Калган фирмалар болсо тыштан байкабастан аны ээрчишет. Мына жашыруун картелдин мисалы 1990-жылдардын башында Батыш Европа жана Япониянын бир катар химия фармацевтика фирмалары, анын ичинде белгилүү немис концерни BASF Байден Анилино сода фабрикасы жасалма А, Б, С жана Е витаминдеринин баасын акырындык менен көтөрүү боюнча жашыруун макулдашкан. Бирок алардын байлыгы узакка созулган жок. Акырында бул окуя ачыкка чыгып, фирмалар миңдеген долларлык айып пулдарды жана соттук компенсацияларды төлөшкөн. Кирешени жогорулатуу максатында башка хитрости триктери да колдонулат. Мисалы, кошумча бири-бирин толуктаган товарларга, мисалы, принтер жана ага арналган басма кара боек, байланышкан баалар системасы орнотулат. Негизги товарга, принтерге баа салыштырмалуу төмөн коюлат. Сатууну стимулдаштыруу үчүн ал эми кошумча товарга, басма кара боекко ашыкча баа коюлат.
компенсациялык жогорку кириш алуу үчүн же болбосо жаңы товарларды монополисттер биринчи кезекте жогорку киремди алуу бааларына чыгарышат тандалган баж сатып алуучулар үчүн. Андан кийин кирүү бааларына кенен коом үчүн бааны төмөндөтүшөт. Экинчи бир аз катуу союз бул синдикат. Анда картель сыяктуу эле адатта бирдей товар өндүрүүчүлөр биригет. Бирок кошумча түрдө өндүрүштү жана чийки затты бирдиктүү соода тармагы аркылуу сатышат. Бизнес көз карандысыздыгы мында жок болот. Мисалы, йогурт өндүрүүчүлөр синдикат түзсө, алар өз ара атаандаштыкты азайтат, фермерлерден алынган сүттү арзан сатып алат жана продукцияны кымбат баага сатат. Натыйжада киреши жана сатып жана сатып алуучулардын чыгымдары алардын пайдасына кайра бөлүштүрүлөт. Акыркы жана эң тыгыз монополисттик союз бул трест. Ага кирген ишканалар толугу менен бирдиктүү башкарууга биригет. Мындай чоң монополиялар учурдагы СССР экономикасында типтүү болгон. Мисалы, белгилүү Аэрофлот, шаардык бирикмелер, быт кызматтары, нан сатык тармактары, тресттер, ашкана тресттер жана башкалар. Тармактык министрликтер жана башкармалык структуралар катуу борборуштурулган башкарууга ээ. Алар өз чөйрөсүн абсолюттук монополия болгон жана керектөөчүлөр үстөмдүк кылган. Тресттер монополизмдин эң күчтүү жана коомго каршы көрүнүшү. Ошондуктан бүгүнкү күндө көпчүлүк өлкөлөрдө алар тыюу салынган. Кээде монополисттер арасында концерндер дагы кездешет. Концерн бул негизги жана абдан эффективдүү заманбап экономикалык бирикме. Адатта ал көп тармактуу диверсификацияланган экономикалык комплекс болуп, ага өнөр жай, соода, банк жана башка ишканалар кирет. Кээде алар дүйнөнүн көп өлкөлөрүнө таралган болот. Концерн айрым фирмаларды башкаруу аркылуу холдинг институтун түзөт. Башкы компания катышуучулардын акцияларын ээледи жана алардын ишмердүүлүгүнө таасир этет. Көпчүлүк концерндер чакан жана орто ишканалар тармагына таянат жана эффективдүүлүккө жетет. Негизинен капиталы ийкемдүү башкарылып, кирешелүү тармактарга багытталышынан, бирок концерндин айрым тармактарында монополизм пайда болушу мүмкүн. Акырында экономикалык союздардын атайын түрү консорциум, латын тилинен которгонубузда бул катышуу, коомчулук дегенди түшүндүрөт. Бул убактылуу бирикме болуп, ири биргелешкен долбоорлорду жүзөгө ашыруу үчүн түзүлөт. Мисалы үчүн туннель, темир жол куруу, жаңы учак же космостук станция түзүү жана башкаларды. Эмесе монополия жана атаандаштык заманбап рыноктун моделдери. Эгер капитализмдин башталышында эркин атаандаштык үстөмдүк кылган болсо, кийинчерээк, мисалы үчүн 19-20 кылымдардын башында өндүрүштүн өнүгүшү жана ири ишканалардын пайда болушу менен монополизм күч ала баштаган. Заманбап экономикада атаандаштык жана монополия анын ичинде зарыл жана кээде кагылышуучу түрдө бирге жашайт жана көп учурда татаал өз ара байланышка ээ. Бирок бүгүнкү экономикада көп түрдүүлүктөн 4 негизги рынок модели бөлүп көрсөтүлөт. Мисалы, аны мына таблицадан карап көрсөк болот. Бул таза монополия, монополисттик атаандаштык, олигополия жана таза атаандаштык деп мына 4
негизги рынок моделин бул таблицада көрүп атабыз. Эми таза атаандаштык жана таза монополия бул эки чектик салыштырмалуу сейрек кездешкен абал. Алардын ортосунда кемчиликтүү атаандаштык деп аталган заманбап рынок үчүн мүнөздүү эки модель жайгашат. Бардык 4 моделдин салыштырмалуу өзгөчөлүктөрү мына төмөнкү таблицадан көрсөк болот. Мына 8.2 таблицада көрүнүп турат. Бул формалар тууралуу кенен маалыматты төмөнкүчө түшүндүрсөк болот. Бул таза атаандаштык. Бул абал ал жерде көптөгөн өзүнчө жана көз карандысыз өндүрүүчүлөр бирдей товарлар же кызматтарды, мисалы стандартташкан буудай, сүт, валюта алмашуу кызматтары же баалуу каздар сатып алуу сатуулар чыгарат. Бул шартта ар бир өндүрүүчүнүн жалпы өндөр жайдагы үлүшү абдан аз болгондуктан ал рыноктогу баага таасир эте албайт. Ал эми товарлардын окшоштугу себептүү баа эмес атаандаштык мында жок. Фирмалар рыноктогу баага көнүп, өз өндүрүшүнүн эффективдүүлүгүн арттырууга аракет кылышат. Бирок жүздөгөн, миңдеген фирмалар бул шарттарда тирүү калбайт. Ошол эле учурда эркин кирүү мүмкүнчүлүгү жаңы ишкерлерди да ушул атаандаштыкка жөндөмдүү тармактарга тартат. Толук карама каршылыгы таза монополия. Ал бир фирма гана белгилүү товарды өндүргөндө пайда болот. Мисалы, табигый монополиялар, газ, электр, суу камсыздоо, телефон жана башка ушул сыяктуу компаниялар. Монополист өз продукциясынын көлөмүн манипуляция кылуу менен негизинен кардарларга баасын жана калган шарттарын өзүнө ылайык көрсөтөт. Ал эми өндүрүштүн экономикалык күчү жана төмөн чыгымдуу эффективдүүлүгү жаңы фирмалардын ушул тармакка киришин дээрлик мүмкүн кылбайт. Монополиялык атаандаштык аталышынан көрүнүп тургандай, монополия менен атаандаштыктын айкалышына негизделет. Бирок атаандаштык бул жерде өтө күчтүү болуп, монополия болсо аз гана деңгээлде болот. Мындай рыноктук абал көп учурда көп салыштырмалуу чакан өндүрүүчүлөр, сатуучулар окшош. Бирок толугу менен бирдей эмес продукцияны сунуштаганда пайда болот. Мисалы, ар кандай кийим-кече, бут кийим, эмерек, китеп же чакан соода кызматтары жана башкалар. Бул көптүктөгү көз карандысыз фирмалардын ар бири өз алдынча рынокко сунушту жана бааны олуттуу деңгээлде таасирлете албайт. Ошондой эле бул жагдай алардын рынокту көзөмөлдөө үчүн жашыруун келишим түзүүсүнө тоскоол болот. Ошондуктан алардын ортосунда баа жана баа эмес, сапат, жарнама, дизайн жана башка атаандаштык жүрөт. Монополия болсо бул жерде продуктту дифференциациялоо, өзгөчөлөштүрүү аркылуу пайда болот. Башкача айтканда, атаандаш фирмалар ар кандай варианттарды сунуштап, өз продукциясын башкалардан айырмалайт. Мисалы, эгер бир тигүү фабрикасы башка атаандаштарынан айырмаланып, белгилүү бир фирманын өзгөчө стилиндеги шумдарды жасаса, демек ошол шум түрү боюнча ал убактылуу азырынча монополист болуп, баага таасир эте алат. Ошол эле таасирди продуктту дифференциациялоо менен атайын товарлар же кызматтарды сунуштаган дүкөн да көрсөтө алат. Бирок мындай тармактарда монополия атаандаштыкты үстөмдүк кыла албайт. Көптүк фирмалар жана жаңы фирмалардын оңой кириши атаандаштыкты дайыма стимулдайт. Ал эми олигополия мындай тармактарга мүнөздүү. Ар бир тармакта бир нече ири фирмалар үстөмдүк кылат. Мисалы, болот
жана алюминий өндүрүү, авто жана айчара машиналарын өндүрүү, ири соода компаниялары жана башкалар. Олигополисттер аз болгондуктан алардын ар бири рынокто чоң салмакка ээ жана баага таасир эте алат. Мындай шартта фирмалар бири-бирине көз каранды болуп, эч чектөөсүз атаандаштык баары үчүн көйгөй жаратышы мүмкүн. Мисалы, эгер 3 чоң автозавод тармакты башкарса, алардын бирөө өндүрүштү көбөйтсө, рынокто сунуш көбөйүп, бааларды түшүрүп жибериши мүмкүн. Бул бир фирманын жүрүм-туруму башка эки фирманын киришесине түздөн түз таасир этет. Ошондуктан олигополия абалында фирмалар бири-бири менен атаандаштыкты жөнгө салууга, баа согушунан качууга, биригүүлөргө, картелдик жана башка келишимдерге барууга аракет кылышат. Жаңы фирмалардын олигополия тармагына кириши да өтө кыйын. Монополизмдин артыкчылыктары жана кемчиликтери. Бардык нерседегилердей эле экономикалык монополизмде да өзүнүн артыкчылыктары жана кемчиликтери болот. Мына биз таблицадан көрсөк болот. Монополиянын оң жактары же позитивдүү, оң деген латин тилинен позитив деген оң дегенди түшүндүрөт. Жактары негизинен эки негизги пунктта көрүнөт. Биринчиден, белгиленген тармактарда монополия көбүрөөк эффективдүү болуп, чыгымдарды үнөмдөөгө жардам берет. Экинчиден, атаандаштык секторундагы фирмалар салыштырмалуу моно жана олигополистерде өнүгүүгө көбүрөөк каражаттар жана стимулдар бар. Алар өз өндүрүшүндө илимий техникалык прогресске салым кошо алышат. Эмне үчүн мындай болот? Себеби чакан атаандаш фирмалар көп учурда каржы жагынан чектелген жана көбүнчө азыркы кирешеге көңүл бурушат. Болочоктогу жаңылыктардан пайда алуу мүмкүнчүлүгү жөнүндө эмес. Мындан тышкары, жаңы идеялар атаандаштар тез эле көчүрүп алышат жана чыгымдары бир фирма гана көтөрөт. Ал эми пайда баарына бөлүнөт. Ири монополисттик фирмалар болсо, каржылык мүмкүнчүлүктөрү кеңири жана инновациядан түшкөн пайда толугу менен алардын өзүндө калат. Бирок Генри Форд белгилегендей, ар бир монополия жана киреше издөө бул жамандык. Ошондуктан эми монополисттик үстөмдүктүн терс жана негатив деген бул латин тилинен которгон терс дегенди түшүндүрөт, жактарын карап көрөлүк. Биринчиден, ресурстардын рационалдуу эмес бөлүштүрүлүшү. Бул монополисттер ашыкча кирешелерге умтулганда, өндүрүштү жасалма чектеп, бааларды көтөрүп же монопсонияда төмөндөтүп, коомго продукциянын түрүн, техникалык деңгээлин, сапатын жана сатуунун шарттарын өздөрүнө ыңгайлуу кылып сунуштаганда болот. Натыйжада рыноктук жөнгө салуу механизми бузулуп, экономика эффективдүүлүгү төмөндөйт. Көптөгөн ишкердик субъектилер эркин жана рационалдуу чечим кабыл ала албай, монополисттик баалардын басымына чыдай албай, ишмердүүлүгүн төмөндөтүп, кээде банкрот болушат. Натыйжада өндүрүш азаят, жумушсуздук жана инфляция өсөт. Экономикада дисбаланс күчөйт. Коомдун жалпы байлыгы атаандаштык шартында болушу мүмкүн болгон деңгээлден төмөндөйт. Мисалы, 1990-жылдарда Орусиянын айыл чарбасында узакка созулган стагнацияда көптөгөн кирешелүү монополисттер энергия, машина куруу, химия, банк жана башка тармактарда фирмалардын үлүшү чоң болгон. Демократиясы өнүккөн өлкөлөрдө, АКШ,
Fransiya, ФРГ rınoktun rasyonaldуулугуна таасир etken дагы bir monopoliya türü var. Profsoyuzlardın monopolizmi. Alar özlerinin çoğun hukuklarına tayangan учурда ашыкча жумуш орундарын жоюуга, кетип жаткан кесипти кызматкерлердин айлыгын төмөндөтүүгө, иш убактын кыскартууга тоскоол болушат. Бул эмгек рыногунун өзүнчө жөнгө салуу механизмин бузуп, эмгек натыйжалуулугунун өсүшүн жайлатат. Экинчиден, кирешелердеги теңсиздиктин күчөшү. Бул монополисттик бааларды жогорулатуу же төмөндөтүү жана ашыкча кирешелер менен байланыштуу. Анткени аларды алуу коомдун калган бөлүгүнүн кирешесин салыштырмалуу азайтат. Мисалы, Россиянын Сбербанкы калктын абонаттарын сактоодо дээрлик монополист. 2000-жылдын 1-мартындағы маалымат боюнча жеке депозиттер 73%-дан ашары. Банктын кымбат имараттарын, кызматкерлердин айлыктарын, мугалимдер жана дарыгерлер менен салыштырып көргөндө, алар монополисттик ашыкча кирешелерди алышат деген бүтүмгө келебиз. Төмөндөтүлгөн депозиттик жана жогорулатылган кредит пайыздары аркылуу банк коомдун кирешесин өзүнө тартып алат. Монополисттер колундагы кирешени жөнөкөй кардарлардан гана эмес, өзүнүн чакан бизнес өнөктөштөрүнөн да алышат. Мисалы, метродон алынган кошумча сом эми кондитер, бал же сүт сатып алууга жумшалбайт. Үчүнчү терс жагы экономикалык стагнация жана илимий-техникалык прогресстин жайлашы. Монополисттер атаандаштык басымын сезбейт жана көп учурда кошумча аракетсиз эле жогорку киреше алышат. Бул өндүрүштү рационалдаштыруу, натыйжалуулугун жогорулатуу, продукциянын сапатын жана ассортиментин жакшыртуу, ички илимий-техникалык прогрессти өнүктүрүү жана кардарлардын кызыкчылыгына көңүл буруу үчүн стимул бербейт. Форд белгилейт: ишкана дайыма чарчашы керек. Эч качан ишкана курчоодо болбогондой күчтүү эмес. Ал өзү азык табышы керек болгон учурда гана өнүгөт. Эгер баары өтө жеңил болсо, бизнес негиздери кардарларды канаттандыруу максаты бузулат. Монополисттер жаңы жабдууларды киргизүүдөн качышат. Анткени бул эски жабдууларды тез моралдык эскирүүгө учуратат. Натыйжада илимий-техникалык прогресс боюнча монополисттик сектордо эки карама-каршы тенденция күрөшөт: өнүктүрүү жана токтотуу. Акырында монополизмдин терс жактары демократияга коркунуч. Экономикада монополисттер, олигархтар эркин жана адилет атаандаштыкка тоскоол болушу, кичине бизнести өзүнө баш ийдириши, коомго өз шарттарын таңуулоосу мүмкүн. Жумушчуларга аз айлык төлөө, төмөн сапаттагы товарлар, жогорулатылган баалар же төмөндөтүлгөн сатып алуу баалары продуктка күч менен кошумчаларды тиркөө. Натыйжада рынокто арзан жана көбүнчө сапатсыз пираттык продукция пайда болот. Саясатта олигархтар медианы сатып алып, саясий партияларды жана өнөктүктөрдү каржылап, адамдардын аң сезимин манипуляциялашат. Парламент жана өкмөттө өз адамдарын киргизишет. Лоббизм аркылуу керектүү чечимдерди кабыл алууга жетишет. Жеке преференциялар менен калктын кызыкчылыгын бузушат. Монополизмдин кармоонун жана жөнгө салуунун зарылдыгын алдыңкы коомдор 19-кылдын аягында эле түшүнүшкөн. АКШда 1890-жылы кабылган дүйнөдө биринчи Шермандын антитресттик закону монополизацияны мыйзамсыз жана кылмыштуу деп жарыялаган.
Азыркы антимонополдук саясат негизинен биринчи, табигый монополиянын артыкчылыктарын коомдук жана мамлекеттик көзөмөл менен колдонууга жана экинчи, жасалма монополияны алдын алууга багытталган. Бул максатта экономикалык күчтүн концентрациясына, жасалма дефициттерге жана бааларды кыянаттык менен колдонууга каршы чаралар көрүлөт. Ошол эле учурда эркин жана адилет атаандаштыкты стимулдаштырат. Монополизм табылган фирмаларга карата размонополизациялык чаралар колдонулушу мүмкүн. Акча компенсациясы, айыппул, продукцияны пакет менен сатууга тыюу же эң катуу чара фирманы бөлүү. Мисалы, АКШда гиганттык монополиясын 1980-жыл болгондо жаңы компаниялар мурун токтоп турган жаңылыктарды ишке ашырып, бааларды 2 эсе төмөндөтүшкөн. Мисалы, Орусияда болсо 90-жылдардагы антимонополдук саясат негизинен монополисттердин бааларды жогорулатуу зыянын токтотууга эмес, алардын ашыкча кирешелерин мамлекет менен бөлүшүүгө багытталган. Мынакей биз лекциябызды бүттүк. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат.